Бөлчөктөрдүн касиеттери. Бөлчөк сандын алымын жана бөлүмүн нөл эмес окшош санга бөлсөк же көбөйтсөк, бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Мындай жол менен келип чыккан бөлчөктөр барабар бөлчөктөр деп аталат. Мисал катарында бизге кандайдыр бир 4/2 барабар 8/4 2/1 бөлчөктөрүн карайлы. Жогоруда берилген 2/4 4 барабар бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн алсак, жана экинчи тортту 8 барабар бөлүккө бөлөбүз, жана 4 бөлүгүн алсак, биз көрүп тургандай торттун 2/1 же болбосо жарымы. Булар барабар бөлчөк экендери көрүнүп турат. Демек, каалагандай бөлчөктү аны n деген нолго барабар эмес санга көбөйтсөк, алар мааниси өзгөрбөйт. Алардын мааниси өзгөрбөйт. Демек, алымында бөлүмүн n деген санга көбөйтсөк, бизге берилген 4/2 бөлчөгүнө 2 деген санды көбөйтсөк, алымына жана бөлүмүнө 8/4 бөлчөгү келип чыгат. Же болбосо тескерисинче 8/4 бөлчөгүн 4 деген санга бөлсөк, анда 2/1 деген бөлчөк саны келип чыгат. Ал эми бөлчөктөрдү кыскартууда аларды бөлчөктөрдүн алымын жана бөлүмүн нөл эмес окшош санга бөлүш керек. Андай сан жок болсо, анда бөлчөк кыскарбайт. Мисал катарында кандайдыр бир бөлчөктү кыскартайлы. 100/52 деген бөлчөктү алсак, бул алымы дагы бөлүмү дагы 2 деген бөлчөк санга кыскарат. Кыскартсак, 52-ни 2-ге бөлсөк 26, 100-дү 2-ге бөлсөк 50. Бул дагы 2 деген санга бөлүп жүрө беребиз, алымын да бөлүмүн дагы. Демек, 25, 50-нү 2-ге бөлсөк 13. 13 биз билебиз, жөнөкөй сан. Демек, кыскарбайт. Ушул эле сыяктуу кандайдыр бир бөлчөктү алайлы. 3600дөн 2370 деген. Бул сандарыбыз көрүнүп тургандай, алымы да бөлүмү дагы 5 деген санга бөлүнөт. Себеби сандардын касиети боюнча, эгер сандын акыркы цифрасы 0 болсо, ал 5ке бөлүнүү касиетине ээ. Демек, 5ке бөлсөк, бөлүмүбүздө 672 474 деген санды алабыз. Бул сандарды 3кө бөлсөк болот. Себеби сандардын касиеттери боюнча бөлүнүүчүлүк 4 кошулган 7 кошулган 474 санынын цифраларынын суммасы 3кө бөлүнөт. Ошондой эле 672 6 кошулган 7 кошулган 2 бул 15 3кө бөлүнөт. Демек, 672 дагы 3кө бөлүнөт. Бөлсөк 458
бөлүмүбүз 224 2'ye bölünөт. 112'den 79 biz bileriz jönөкөй сан. Демек бөлчөк кыскартылбайт. Эң жөнөкөй түргө алып келдик. Демек ушул сыяктуу эле 5000'ден 2500 деген бөлчөктү алсак, көрүп тургандай 5'ке бөлөбүз. Акыркы цифрасы 0. Демек эки саныбыз да тең. 1000'ден 500 5'ке bölünöt. 200'dөн 100 2'ye bölөbүz. 100'dön 50 көрүнүп тургандай 50'ге бөлүрсек, алымында бөлүмүндө 2'den 1 деген бөлчөккө алып келдик.